Ушул жылдын биринчи кварталында чет өлкөлүк түз инвестициянын көлөмү 112 миллион долларды түздү. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын бизнеси жетиштүү дараметке ээ жана глобалдык инвесторлор менен иштешүүгө даяр. Мындан улам каржы жана жеке сектордун өкүлдөрү Астана эл аралык финансылык борборунун ишмердиги менен таанышып келишти. Англия юрисдикциясынан инвестиция тартып келем десек, Лондонго барышыбыз керек, Гонконгго барышыбыз керек, Сингапурга барышыбыз керек. Бул биздин региондо уникалдуу болуп, ушу Астана шаарында ошондой юрисдикция ачылганда 2018-жылы. Страховой деп коет, страховой рынок, жана биржа, ошол эле брокердик, ошол эле банктар, ошол эле бүт каржы системасын биргеликте тейлеген бардык институттар бар да. Бардыгы ошо англиялык система менен иштейт. Бул сапардын алгачкы жыйынтыктары бар. Астана эл аралык финансылык борбору менен өлкөдөгү компаниялардын биринин ортосунда 1 миллион долларлык инвестициялык келишимге кол коюлду. Мындан сырткары аталган борбору менен Кыргызстандын банктар союзунун, өлкөдөгү Америкалык соода өнөр жай палатасынын, эл аралык ишкерлик кеңештин, Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун ортосунда кызматташтык боюнча макулдашуу жетишилди. Между Союзом банков Кыргызстана и Центром зеленых финансов. Кыргызстандын банктар союзу менен Жашыл финансы борборунун ортосунда өз ара кызматташуу жана түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Бул документ жашыл каржылоону алга жылдыруу максатын көздөйт. Ошондой эле каржы боюнча методологиялык базаны өнүктүрүүгө жана кыргыз финансылык секторуна ESG принциптерин киргизүүгө багытталат. Бул азыр глобалдык дүйнөлүк тренд деп айтсак болот. Муну менен ири фонддор электромобиль сыяктуу жашыл долбоорду каржылоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Каржы жана жеке сектордун өкүлдөрүнүн Казакстанга болгон сапары президент Садыр Жапаровдун буга чейинки мамлекеттик визитинин уландысы. Өлкө башчы ошол иш сапарынын алкагында эл аралык деңгээлдеги каржы кызматтарын көрсөткөн Астана эл аралык каржы борборуна барган. Президент борбордун ишин көрүп чыгып, өлкөгө инвестицияларды тартуу үчүн өзгөчө маанилүү экенин белгилеп, кесиптеши Касым-Жомарт Токаев менен атылган борбордун аянтчасында кызматташтык үчүн шарт түзүү жөнүндө макулдашууга кол коюшкан болчу. Келишимдин негизинде коңшу өлкөнүн делегациясы Бишкекке келип кеткен. Алар бул жерге келгенден кийин бизди дагы чакырышкан, биз дагы барып келип, инфраструктурасын, мыйзамдарын, элдерин, бардык жанагы негизги ийгиликтерин көрүп келип атабыз. Алардын ичинде бул 4 миллиард доллардан ашуун инвестиция тартышыптыр. Аларда 400дөн ашуун компания кириптир ошол эл аралык финансы борборго. Компаниялардын баасы, капитализациясы 40 миллиард доллардан ашуун экен. Кыргызстандагы борбордун филиалын же ушул сыяктуу көз карандысыз борбор ачып, эл аралык мүмкүнчүлүктөрдү колдонсо болот дешет адистер. Астана эл аралык финансылык борборунун администрациясы жардам берүүгө даяр. Муну менен алгач ишкерлер насыя албастан инвестиция алып келүүгө шарт түзүлөт. Айпери Самат кызы, Бекжан Токтосонов, Ала тоо 24.